Кечинде интернетте карасам ошо Кыргызстан боюнча бир эле ошо Ош шаарында эле жолугуш болгондой да. Баардык жакка карасаң эле Ош шаарындагы жолугуш бар. Ошо маселелерди бизге бүгүн чечип берсеңиз, урматтуу мэр. Мына ушул күнгө чейин компенсация жана жер берүү маселелери чечилбей келет. Азыр биз бүт документтерди, процедураны бүтүп, жерлерди объединение кылып, уже кээ бир алдын 53 гектар жерди трансформацияга уже жөнөттүк. Кермето муниципалдык аймактык башкармалыгында жашоочулар, балдар ойнотчу аянтчалар, сейил бактар, мындан сырткары бир топ мыйзамсыз курулуштар боюнча маселелерди көтөрүлүп жатат. Аны Жанарбек Акаев жеринде чечүү боюнча атайын тапшырмаларды дагы берди. Кечээки күнгө салыштырмалуу мында жарандар жеке маселелер боюнча кайрылгандардын дагы саны көп. Анда укук коргоо органдарынын мыйзамсыз иштерине карата дагы бир катар сындар айтылууда. Бул жерде дагы бир сейил бак курабыз. Кечээ күнү мэр барып өзү көрсөткөн го. Ошол көчөгө сейил бак курулат. Азыр анын проекти жасалат да. Акча кызатын өлпөс аны курабыз. Азыр биз тараптан сунуш берип атабыз. 50-50 деп ал соответственно болот. 50% элчи болот, 50% мени бөлүп берет. Жолугушууда жарандардын басымдуу бөлүгү жеке көйгөйлөр боюнча кайрылышты. Алардын бири Келечек базарынын соодагери Мерим Асанова. Анын айтымында эски базарда мыйзамдуу соода жайы болгонуна карабастан жаңы Келечек базарынан орун берилген эмес. Соодагер бул маселе боюнча 8 айдан бери тиешелүү жетекчилерге кайрылып келет. Бирок жыйынтык чыкпай жатканын айтып, шаар мэринен жардам сурады. Мыйзамдуу орундуктардын документи мына ал. Бирок жаңы Келечек базарындагы орундуктарды булар рейдерский путем мага башка эле месталарды алсаң ал, албасаң жок деген жүйө менен ошо месталарды предлагать этип жатат. Бирок мен ал менен макул эмесмин. Менин азыркы талабым өзүмдүн мыйзамдуу орундуктарымды берсин. Менден сырткары жабырлануучулардын саны 32ден ашты. Алар дагы өзүнүн мыйзамдуу орундуктарын ала албай жүрүшөт. Аталган аймакта өткөн жылы жолду кеңейтүү максатында бир катар турак үйлөр сүрдүрүлгөн. Шаар бийлиги тарабынан кызыл китеби бар жарандарга компенсация төлөнүп берүү вада кылынган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин айрым тургундар кенемти ала электигин билдиришти. Өз кезегинде мэрия мыйзамдуу документтери бар ар бир жаранга компенсация мыйзам чегинде төлөнүп берилерин белгиледи. Ошол мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн макул деп өткөрүп бергенбиз. Бардык документтерибиз туура болгон, ээлик кылуучу. Мына ушул күнгө чейин компенсация жана жер берүү маселелери чечилбей келет. Кудай буюрса бир ашыгы бир 2 айда бүтүп калат трансформация. Бүтөрү менен чекесинен баардыгын мыйзам чегинде баалап бөлүп беребиз. Эч бир снос мындай кайтарымсыз калбайт, баардыгын орду толтурат. Жолугушууда тротуар, жол маселелери да көтөрүлдү. Учурда Көкүмбий көчөсүнүн эки тарабында жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуар куруу иштери жүрүп жатат. Быйылкы жылы 50 чакырымдан ашуун жол жасалат. Ал үчүн турукташтыруу фондунан 1 миллиард 200 миллион сом акча бөлүнгөн. Ошол убакта акча каражаты жетишпегенине байланыштуу проектке жолдун эки тарабына тротуарлар кирбей калган. Бүгүн быйыл 2026 жылы Жанар Канучевич биринчи эле келип ушул тротуарларды көрүп, ошол жерде тротуарларды тез арада жасашыбыз керек, элге шарт түзүп беришибиз керек деп тапшырма берилип, ошол Жанар Канучевич тапшырмасына ылайык бүгүн жолдун эки тарабына тротуар курулуп атат. Мен майга чейин жашап элем, мен азыр июнга чейин жашап атам. Азыр квартира маселесин бир жумада чечип берем деп айттыңыз эле мага. Мен өзүңүзгө барып жеке барганымда, бирок бир дагы жооп болгон жок. Жолугушууда айрым тургундар турак жай маселеси боюнча да кайрылышты. Шаар мэри учурда үйгө муктаж жарандардын саны 300дөн ашарын айтып, бул маселени чечүү жолдору каралып жатканын белгиледи. Ошондой эле жыйында 40тан ашуун көйгөй көтөрүлүп, алардын басымдуу бөлүгү жеринде чечилди. Ал эми калган маселелер тиешелүү кызматтар тарабынан текшерилип, этап менен чечилери айтылды. Биз бул маселелерди билебиз. Анан элдин көйгөйү чындыгында бар. Көп кабаттуу үйлөрдү араласаңар, тротуар, балдар ойной турган аянтчылар жок, аябай кыйналып атышат. Ошон үчүн биз эми тапкан акчабызды эле ошол жактарга коротуп атабыз. Жөө кыдырып атабыз. Мына азыр жолугушу бүттү. Президенттин тапшырмасы менен биз жөн эле жолугушуп койбой, азыр дароо мына вице-мэрлер бөлүнүп, саат 3төгү жанагы ХБКдагы жолугушууга чейин кетишти. Азыр барып жолугушуп келишет. Мен болсом мына Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары келип ал жака кеттим. Мына ошондой бөлүнүп эл менен мындай ыкчам иштеп алардын бардык суроолорун мындай чечип беришибиз керек. Ош шаарынын мэр Жанарбек Акаевдин эл менен жолугушуусу эртең саат 10:00 Курманжандатка муниципалдык аймактык башкармалыгында уланат. Ал эми күндүн экинчи жарымында шаар башчысы Жибек Жол аймагындагы тургундар менен жолугат. Бул иштер президент Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде жүргүзүлүүдө. Суусун, светин, жолун, канализациясын бардыгын 100% өз күчү менен элдер неме кылган. Эл өлүгө дагы болгон эмес. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ жаңылыктары. Жакшы билесиз, соңуна катышкандарды, инвалидтери бар ал жерде, оорукчандары бар.